Сатиев кетти, бүттү деп туруп калтырып койдуңар. Кимдерди алып атасыздар? Жумушка. Жогорку билимдүү Соттун чечимдеринин көчүрмөлөрү убагында берилип атабы элдерге? Жок, мисалы күтүп калса, каерде күтүп отурушат? Ошо отура турган шарттар түзүлгөнбү? жаздын көзү сыртта. Жок, мен бул жерде нормальный бөлмөнү көрбөй атам да. Жарандарды кайсы күнү кабыл алып аткан каерде бар? Кана? График барбы күн тартибинде? Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Нарын областына болгон иш сапарынын алкагында Жумгала райондук сотуна барды. Базасы кандай? Жалпы жыйында райондук соттун материалдык техникалык абалы, иштерди кароонун сапаты боюнча маселелер көтөрүлдү. Ошону менен катары элге болгон мамиле, аларга түзүлгөн шарттар туурасында сөз болду. Элге кандай шарттарды түздүңүздөр? Сот имаратында. Келген элдер бул жерде кабылданат. Жок, мисалы күтүп калса, каерде күтүп отурушат? Ошо отура турган шарттар түзүлгөнбү? Жаздын көзү сыртта столдор коюлган. Даараткана жакшы эле абалда элге барбы ошол ичкериде, сот имаратында. А сыртта элдер каяка кирет келгендер? Арт жакта. Даараткана. Ошол шарттар түзүлгөнбү? Билиши барды, арт жакта бар экенин. Биз ошодон башташыбыз керек. Осогодон башташыбыз керек. Так, кадр маселесин кандай чечип атасыздар? Кадр маселеси бүгүнкү күндө жетиштүү. Бардык орундар толук, вакант жок. Кимдерди алып атасыздар? Жумушка. Жогорку билимдүү Ошо кантип тандап атасыздар дейм да? келгенде 3 айлык стажировка менен алып атабыз. Бардык кызматкерлер өзүнүн милдеттерин билеби? Так билет. Так билет, Жалпы жыйындан соң төрага сот кызматкерлери жана сот аткаруучулардын иштөө шарттары менен таанышып, алардын милдеттери туурасында сүйлөштү. Бөлмөңүз жакшы, таза экен. Атрибуттар туура эле туруптур. Голубцов Исаев Насиров. Азыр бияк бизде кабинет жок болчу. Биздин гербибиз туурабы ушул? Туура герб тийилгиле да. Кана желегиңиз? Гербиңиз бар, кана желегиңиз? Сиз улуг сот приставы болсоңуз. Сиз приставдардын башчысысыз да, туурабы? Анан кийин биз мондай көрүнүшөдөн биз арылышыбыз керек. Оңдойлу өзүбүз. Мына сиздин бөлмөңүздөгү атрибуттар туура. Салмасаров. Сиз кимсиз? Сот органы катысы. Сиз? Жардамчы. Жардамчы канча жылдан бери иштейсиз? 2 жыл старший секретарь иштедим, анан жаңы приказчылык дайын. 1 ай. Эмне жумуштарды аткарасыз? Мен болсо сот аппаратын жүзөгө ашырууга жардам көрсөтүп, анан милдеттер болсо ошол соттун келип түшкөн иштерди даярдоону, анын изилдөөнү жана сот актыларын долбоорун даярдоо. Канчалык деңгээлде ишиңизди алып баратасыз? Азыркыда колуман 5-чи аракетим. Колуңуздан кандай келип атат? Сиз колуңуздан келишинче эмес, сиз мыйзамдын чегинде ишти алып барышыңыз керек. А колуңуздан келбей калса, эмне аткарып отура бересизби? Сизге милдет жүктөлгөн милдетти так аткарыш керек. Түшүнүктүүбү? Силер убагында жазып атасыңарбы? Сот отуруп протоколдору убагында түзүлүп, убагында тиркелип атат, Мындай бардак болуп, баягында унутулуп калган эмелер жокпу, иштер? Соттун чечимдеринин көчүрмөлөрү убагында берилип атабы элдерге? Канча күндө беришиңиз керек? 5 күн. Бул атрибут туура. Бул экинчи судьяныкыбы? Буга чейинки көпчүлүк сот имараттарындагыдай эле бул жерде да маалыматтарды сактоочу сервердин туура эмес абалда экендиги аныкталды. Турагы бул боюнча 1 жылдан ашык убакыт мурда сот департаментинин жетекчиси болуп турганда оңдоо тапшырмасын бергенин айтып сынга алды. Бул жерде мына кызматкерлер иштеп атат.
А бул жерде канча градустан ылдый түшпөш керек? 16 градустан турабы? Я, бул жерде мына кондиционер иштеп туруш керек постоянно. Моундай күн тийбеш керек. А эмки жылга чейин бул сервер билесиңерби канчада турат? Канча турат ушу сервер? 3 миллион керек. Бул караңгы бөлмөдө туруш керек. Мындай нерселер болбош керек. Мен директор сот департамент директору катары келгенимдеби, ошондо тапшырма бердим белем. Ушул нерсени. Анан эмне, ошо ойдон жатабы? Дагы эле кылынбай жатабы? Булар эми обслуживание адилет. Ошодон бери сиз жетектеп атасыз да сот департаментин, да? Эмне? Сатиев кетти, бүттү деп туруп калтырып койдуңар. Жок, Анан эмне? Жок, ошондо эле мен тапшырма берген экенмин. Сот департаментинин башчысы катары келип, ушуларды которгула деп. Дагы эле мынакем жатат. Былтыр болгон экен. Ысык болуп кетсе, бул күйүп кетет бир жери. Төлөйсүңөр чөнтөңөрдү? Төлөй аласыңарбы? Жоопкерчилик мына сиздин мойнуңузда, төраганын мойнунда. Мына акыбал. Мындай болбойт. Специалист. 1 жылдан бери эч нерсе кылбапсыңар. Түшүнүк катыңызды жазыңыз. А сиз эмнени карап атасыз? Канчанчы жылдан бери айтчысыз? 22 жылдан бериби? Эмнеге сиз коңгуроо чалбайсыз? Мынандай туура эмес болуп атат деп. Мен азыр айтып аткан талап туурабы же туура эмеспи? Серверде бул целый райондук сотунун бүт документациясы ушул жерде сакталат. Чыгарган чечим, бүт кагаздары ушул жерде. А силердин мындай мамилеңер. Жаңы жылга чейин кандай болсо көчүргүлө. Же могул жерди тоскула. Бир бөлмөгө которгула. Канча сот аткарышып отурасыңар? 2 сот аткарышыбыз берди. Бир иш алып Эмне бөлмө анан? Архив? Солмаса. Сот аткарышуу? сот аткарышы экөөбүз берди. Ушул жакта ремонттогонго бизге эме болот. Бул сервер сот аткарышуулардын сервери. Булар не айыс. Тура турабы? Жок, булардыкын ошо тиги соттук менен бир комнатага кылып атабыз. Бир жерге киргизип сервермейди. Бүт баарын бир жерге уюштурганга. А бул жер болсо менде баягы эмес, стеналары бузулат. Бияктар мындай эле пристройка болуп эле тозулуп калган экен. Биякты бузуп сот аткарышууларга кенен кылып бөлүштүрүп берет атабыз да. Сот аткарышуулардын да сервери туура эмес жерде турат, мына ысык жерде турат. Соттун дагы сервери башка турат. Бир жерге коебуз метербиясыз. Бүт сервернийлер өзүнчө болот. Так, жүрүңүз. Так. Жо мен категориялар боюнча ушинтип топтоо баардыгына бир эметип алып кантип иштеп атасыздар? Шартын шкаф кылып бергиле. Аткаруу өндүрүшү боюнча фондко акча түшүп атабы? Өзүңөр иштетип атасыңарбы? Же центральный аппарат алып койду? Ушуларды баардыгын мына шкаф кылып берип, 13кө бөлүп, жашына шартын түзүп бербейсиңерби? Өзүңүз кайсы канча категория экенин билбей жүрөсүз. Анан жетекчисиз дагы. Мына шартын түзгүлө. График барбы журналыңыз? Кайсы график менен иштеп атасызбы? Көрдүңүзбү? А мен не талап койдум белем? Айтсаңыз, мен качан талап койдум белем бул? Сот департаментинин башчысы болуп жүргөндө талап койдум белем, график боюнча иштесин деп. Кана көрсөткүлө бар болсо. Жок, ана отчет эмес, график, иштөө тартиби. Понедельник каяка барат? Экинчи күнү жарандарды кабыл алат, отурат бул жерде. Анан кийин өзүнүн участкасы боюнча 3-чү күнү дагы кайсы аткарууга барат. Кана ошол график, иштеген графигиңиз. Ушул нерселер айтылды беле? Мына мен ошол сот департаментинин башчысы болуп иштеп атканымда сиз жетекчи элеңиз Нарын областы боюнча. Ушул нерселер коюлган да. Бул сот аткарыш. Сиздин атыңыз ким? Кана графигиңиз барбы? Жок, азыр көрсөтүңүз болсо. Жөн курук сөз сүйлөбөңүз. Каяктан которуп келдиңиз? Сот аткарыш болуп иштедиңиз беле? Которуп келсеңер эмне, журналыңарды калтырып келдиңерби? Иш журналыңарды. Жок, ошол кана ошол. Ким билет? Экинчи, үчүнчү күнүң каерде жүргөнүңүздөрдү, жарандарды кайсы күнү кабыл алып аткан каерде бар? Кана? График барбы? Күн тартибинде.
Областық жетекші. Мына сіздің сот атқарушыларыңыздың көрініші. Мына деңгейлі. Анан эмнени біз дағы башка нерсени, башкалардан эмнени талап кылышыбыз керек? Формалар камсыз болдубу? Бардығына келдіби? Сот атқарушылар, приставтар камсыз болдубу? Кандай эмелер боюнча мынакей сиздин бул жүзүңүз болот. Мына сот аткарушуларыңыз иштеп атканы. Канча убакта тартипке саласыз, айтыңыз. 2 жума деген эмне? 2 жумада эмне кыласыңар? Графикти түзгүлө. Шкафтарына 13 категорияга бөлүп бергиле. Кылып бериңиз. 1 жума жетет сизге. Автоунаалар келген. Состояниясы кандай? Жакшыбы? Кычкы дөңгөлөктөр менен берилген. Жакшы карап атасыңарбы? Мына бүт нерсеңер түзүп. Буга чейин качан машина миндиңер эле? Сот аткарчылар. Мына шартыңар түзгөн сайын силер иштебей койсуңар да. Айткан нерсени кылбай. Жок, иштеп атабыз. Бүт шартыңар түзүлүп атат. Мына эми силерден талап болот. Милдетиңерди убагында түз аткаргыла. Элди наразы кылбай убагында аткаргыла. Мөөнөтүндө аткаргыла. Түшүнүктүүбү? Так, кайсы жылдан бери обработка болду? Биздин архивде негизи 2003-төн бери сактоодо да. Анан 2003-төн бери 22-жылы обработка жасадык. Так, 22-жылга чейин. 22-жылы. 22-жылы кайсы жылга чейин? 20-жылга чейин. 20-жылга чейин. 1 жылдык, 2 жылдык мөөнөтү барлар иштердин мөөнөтүнө ошолор кодуп жасагабыз. Бардыгы мөөнөтү менен кетип атабы, жасалып? Номенклатура негизинде кайра өзүбүз жасагабыз. Архивиңиз таза жакшы экен. Балдар катышкан иштерди кароочу бөлмө шартка ылайык эмес. Тар жана кууш бөлмө болгондуктан аны да башка жакка уюштуруу тапшырмасы коюлду. Эмне кыласыңар? Якобы несовершеннолетнийдер келип калса, эмелде требованияда бар экен, игрушка болуш керек. Бирок бул жерлерди дагы реконструкцияга алып атабыз да. Жок, мен бул жерде нормальный бөлмөнү көрбөй атам да. Жаш балдарды, бул жерде жаш балдарды кайсы учурда карайт? Ошо жаш балдардын психикасы бузулбасын, ошо сот отурум залдарына кирбесин деп туруп, анан ушундай бир бөлмө. Ушул жерде иш карай аласызбы, сиз айтыңыз? Жок. Анан эмнеге түздүңөр? Бул мага чейин түзүлгөн деле. Жок, вообще сизге чейин түзбөй, шартты түзбөйсүздөр, сиз төрагасыз да. Капиталь ремонтто ошону чоңойтуп караштырайын деп атабыз башка жерде. Биринчи этажга да түшүрүп. Могул жакты тосуп, мына сервер кыла турган бөлмөңөр бар экен. Точно. Немени карабай. Азыр 60 градус. Насос иштетип. Көмүрлөр алындыбы? Баары жетишпейт. Азыр болсо бәріне ысык жерге кирип отурузабыз. Кышкы мезгилде? Ата жайында болсо. Мандастырып атабыз, бул жерге КПП салынат. Анан ошо менен биякта забордор түзүп калса, бунун ичин полный капитальный ремонт болот.